Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 4 май мен Сокулук району Маловадная айылынан сіздерге бір сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Сіздер бул жакка баруу үчүн Бишкек шаарынан келе бересиздер туғандар, батышты карай. Фрунзе трассасы менен келип жатып биринчи болуп Машине базарын көрө аласыздар, оң тарапта. Кайра келе берсеңиздер, мондай светофорду көрө аласыздар туғандар. Ушул светофордон сол тарапка карап кайрыласыздар бул көчө менен. Түз 2 км 300 метр басып барсаңыздар, же машина менен барсаңыздар, Маловадная айылы жайгашкан. Эгер бул чоң трасса менен өтүп кетсеңиздер, түз батышты карай Гавриловка айылына жетип бара алат экенсиздер. Ал жакка өтүп кетпейсиздер, түз ушул жерден Маловадная айылына бара бересиздер туғандар. Ал айылга анан түз Ош базарынан дагы бир маршрут бар экен. Эгер бул жерге чейин келсеңиздер, бул жерде таксилер деле 20 сомдон катташат туғандар. Анда мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Фрунзе трассасынан тоо тарапка карап келип, Маловадная айылына да жетип келип калдым туғандар. Мына бул Маловадная айылдын кире бериши. Сиздер ушул поезд жылдан өтүп эле, анан күн батышка карай дагы 50 метрдей басып, биринчи көчө менен дагы тоо тарапка карай дагы 50 метр басканыңыздарда сатылуучу үй жайгашкан туғандар. Мынакей туғандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Бүгүнкү чыгарылыштагы үй 2 үй болуп калат экен. Бул жакта бир үй, анан ал жакта дагы бир үй. Экөө тең пол дом туғандар. Мына бул көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай көчө тараптан решетка менен тосулган. Анан көрүп турганыңыздардай ворота орнотулуптур. Мектепке аралык 200 метрдей болуп калат экен. 200 метр аралыкта мектеп жайгашкан, садик, мечит баары бар экен туғандар. Анан мына бул үйдүн короосу, жердин аянты 30 соток туғандар. Мына бул биринчи үй, анан бул жакта дагы бир ушундай чоң үй бар экен. Экөө тең 80 квадрат метрден салынган. Толук түрдө кирпич, суу, свет бар экен, отопление деле бар туғандар. Мына бул алды тарабы. Кааласаңыздар бул үйдү өзүнчө, анан бул үйдү өзүнчө алсаңыздар болот. Азыркы учурда жеринин аянты баары болуп 30 соток туғандар. Кааласаңыздар 15 сотоктон бөлүп өзүнчө алсаңыздар болот экен. Андан ары. Алейкум ассалам, кандайсыңар? Алейкум ассалам. Мынакей туғандар. Бул алды тарабынан көрүнүшү үйдүн. Ал тарабы бул жагы чакан навес экен, бул жагында пескоболот менен болгон көмүркана. Мына жана айткандай эле үй пол дом туғандар. Мына бул жерге чейин азыркы сатуучу үй ээсине караштуу, бул шиферга чейин. Андан ары. Бул жакта дагы тоокана, дагы бул жакта сарайлар бар экен. Анан бул жакта майдан алгакканга да мал сарай бар экен туғандар. Эми документтер боюнча техпаспорт бар туғандар. Кызыл китебини эгер кимден ким алам деп айтса, эгер үй жагып калган болсо, ошол адамга ал бере алам, эгер кызыл китеп маанилүү болсо дейт. Мынакей бул экинчи үйүбүз. Бул деле 80 квадрат метр. Толук түрдө кирпич, алды тарабы мондай навес экен. Анан алды тарабында үй чочогу бар. Ал жагында дагы бир 2 бөлмөлүү времянка да бар экен туғандар. Мынакей ушундай көрүнүштө. Алды тарабы стяжка. Окей. Бул жерге чейин. Эми азыр короосун көргөзөйүн. Жерин аянты 30 соток. Жана айткандай эле кааласаңыздар, эгер бирөөсүн алам десеңиздер 15 сотоктон үй ээси өзү силерге ажыратып бере алат. Мына бул кире бериштин көрүнүшү. Андан ары. Бул жакта гараж. Бул жерде деле мондай бир помещение бар экен. Бул жерде үй ээси буга чейин козуктарын өстүргөн экен туғандар. Окей. Бул бош жерлер туғандар. Бул жерге кандайдыр жер жемиш же болбосо бак эксеңиздер болот. Мына ушундай көрүнүштө. Бул үйдүн
Эгер бирөөсүн алсаңыздар сиздер 1 миллион 600 миң сомго алсаңыздар болот. Эгер экөөсүн алам десеңиздер 3 миллион 200 миң сомго ала алат экенсиздер. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номери экранга калтырам туугандар, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Дагы бир жолу түшүндүрө кетейин туугандар. Кыскасы бул үй алсаңыздар 15 сотук жери менен ажыратып бере алат 1 миллион 600 миң сомго. Эгер 30 сотук анан бул эки үйдү тең алып коем десеңиздер 3 миллион 200 миң сом болот экен. Келесиздер, каалаганыңыздар тандап бирин алсаңыздар деле болот. Сүйлөшүү болот туугандар, 1 миллион 600 миң сом. Дагы бир жолу негизги маалыматтарды эскерте кетейин. Жердин аянты 30 сотук, документтер боюнча техпаспорт бар, кызыл китеп. Эгер сиздер үчүн маанилүү болсо, үй жаккан болсо, үй ээси сиздерге жасатып бере алат. Алам десеңиздер. Ал эч кандай проблема эмес деп айтты. Ээси баасы 1 миллион 600 миң сом, ээсинин номери экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүүлөр болот туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар.